Assalamu алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Бир Шеңгел долбоору эфирде. Бул эмнени билдирет? Сиздер жарым саат убактыңыздарды бошотуп, жайгашып, жана эстетикалык ырахат алууга даяр болуңуздар дегенди айтмакчыбыз. Себеп дегенде бүгүн бизде жандуу атмосфера, жагымдуу ырлар жана эң өзгөчө конок. Ким десеңиздер, өзүңүздөр турган сүйүктүү Каныке эжебиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Рахмат. Биздин долбоордо сизди аябай көргүбүз келди. Себеп дегенде кыргыз эстрадасында эмес, негизги эсенге боюнча бир өзгөчө стилдин ээси, өзгөчө үндүн ээси болушуңуз керек деп эсептейбиз. Анан сиздин ырларыңыздарды көпчүлүк элдерибиз, биздин көрүүчүлөрүбүз аябай берилип угушат. Ошол эле көпчүлүк ырларыңыздын бүгүн билип отурабыз. Автор өзүңүз экениңизди буга чейин ачык айтканда билген эмес экенбиз. Жана бүгүн сизден талап кылына турган эң бир жөпжөнөкөй милдетиңиз бар. Биздин көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашыңыз керек. Макул, рахмат. Кыска нуска эле жаңылыктардан болсо, азыр көбүнчө убакыт үй бүлө менен өтүп атат. Чындыгында акыркы учурда ошо турмуш кургандан бери көп убактым көбүн эсе үй бүлө менен өтөт. Анан көп мындай ТВ программа шоулардан баш тартууга аргасыз болом да. Анан бирок бүгүнкү ушундай жандуу эфириңерден мен макул деп макулдугун бергеним бул жандуу үн баары бир жүрөктөн жүрөккө жетет деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол себептен келип отурам. Азыркы учурум ушундай. Сизге эки нерсе үчүн рахмат айтышыбыз керек. Биринчиден ошо келип бергениңиз үчүн. Себеп дегенде жандуу үн дегенде биз көрүүчүлөр баарыбыз сизди күттүк. Экинчиден көпчүлүк ырчыларыбыз тескерисинче жандуу үн десе, башка күнгө жылдырсак болобу деп коруп калат экен. Албетте бул биздин шоу бизнеске бир аз болсо да салымыбызды кошуп, мынакей сүйүктүү ырчыларыбыздын эң бир сонун аткарууларын сиздерге тартуулап беребиз деген ойдобуз. Анан бизде шарттар өтө жөпжөнөкөй. Балким жөнөкөй деп айтканым сизге бир аз татаалыраак болуп калышы деле мүмкүн. 5 ырдайсыз. Эң алгачкысын сиздин өзүңүздүн репертуарыңыздан эми эң сүйүктүүсү деп айтыштан алысмын. Себеп дегенде жаратуучу үчүн ар бир ыры сүйүктүү болот. Бирок өзүңүз көңүлүңүзгө көбүрөөк чаккан же элге ушул ырды жандуу ырдап берсем деген ойдо болсо, ырдап бересиз. Экинчи ыр эстрадабыздан эле, бирок башка ырчылардын, башка аткаруучунун бир өзүңүзгө жаккан ырын ырдап бересиз. Бул рубрикабыз мага жарашат деп аталат. Мага жарашат деп айтканга жараша, прям сонун, прям окшошо турган ырлардын бири болуш керек. Үчүнчү, төртүнчү ырларыбыз бар. Эң кызыгы ушул жерден башталат. Себеп дегенде бул жерде сизге ылайыктуу деген бир-эки ыр бар. Жана таптакыр сиздин жанрыңызга туура келбейт деген ырларды да катып койгонбуз. Айла жок. Туура келбей калсачы? Ырдайсыз. Биздин көрүүчүлөр албетте түшүнөт. Себеп дегенде бул эч кандай даярдыгы жок. Эч кандай орусча айтмакчы репетиция кылбай эле импровизация түрүндө ырдап келет. Ошон үчүн ошону менен кызык болот деп. Жана эң маанилүүсү, эң сонун 5-ырды сизди кыргыз эстрададан алыстайбыз. Дүйнөлүк хиттерге өтөбүз. Дүйнөлүк хиттердин арасынан өзүңүзгө жакканды бирөөнү аткарып бересиз. Жалпысынан 5 ыр өтө татаал эмес. Андыктан биринчи ырды кайсылыгын күтөбүз сизден? Өзүм ырыман баштайын анда, Садагам ырынан. Биздин баштан нелер гана өтпөгөн, сезимдерге нелер гана чөкпөгөн. Айтайын деп дарманым жок айтышка, башты салып кайра артка барышка. Биздин баштан нелер гана өтпөгөн, сезимдерге нелер гана чөкпөгөн. Жылуу кийин жолдор узак дешеле, кыйын күндө апаң жапкандан десте. Сен кайгырба, көңүл калды деп, өмүр жарды деп, Садага сага арналган ар бир күнүңдү тең эбегин санага. Кантсе да жашоо белек, кантсе да жашоо белек. Тарынбагын тагдыр өзү тараза, тарынганда айтчы жаным не пайда. Бул күн өтүп нечен күндөр таң ата,
өзүңдүзүң кечирип садагам, сен кайгырба, көңүл калды деп, өмүр жарды деп, садага сага арналган, ар бир күнүңдү тең эбегин санага, сен кайгырба, көңүл калды деп, өмүр жарды деп, садага сага арналган, ар бир күнүңдү тең эбегин санага, кантсе да жашоо белек, кантсе да жашоо белек. Аябай мындай эс аласың го уккандан кийинчи. Анан бир чет ойго да батып кетесиң, сурайын деген бул ырды өзүңүз жазгансызбы? Бул ырды өзүм жазгам. Негизи бул ыр саундтрекке ыкталган ыр эле. Негизи ойлонгондо көпкө ойлонууга туура келди да. Режиссер менен иштегенде баштапкы максат болот да, мындай эмне жөнүндө кылабыз деп көпкө ойлонобуз. Анан мекен жөнүндө, мекенди сагынуу деп айтты да. Мекен дегенде эмнегедир вот мектепте окуп жүргөн кезден эле Алык Осмонов ойго түшөт да. Анан жанагы бир залкар ыры бар го, жолго чыксаң жылуу кийин, үшүрсүң, анан апаңдын нанын мындай деген ушундай саптар, бир залкар ырлары, саптары бар эле да. Анан ошону кантип бир уйкалыштырсам экен деп көпкө ойлонуп, анан апаң жапкан нанды эсте деген сабын алгам да. Бул эми кыргызга таандык нерсе деп ойлойм. Анан көп нерсени ойлодум, өзүм башыман өткөн нерселерди ойлодум. Мисалы, биздин баштан нелер гана өтпөгөн, ар кимдин башынан эмнелер гана өтпөгөн, мисалы. Сезимдерге нелер гана чөкпөгөн деген бул эми ар бир адам баягы сөз менен айтабыз, а бирок ойго кабыл ала берилет да сөздөр. Анан ушундай бир сыяктуу нерселерди ойлодум. Көбүнө аябай ошо Руслан Акундун режиссер менен көпкө ойлонулуп жазылган да. Анан ар бир сөзү ошо жүрөгүмдөн чыккан. Анан сиз айткандай жүрөктөн жүрөккө жеткен чыгар деп ойлойм. Жакшы. Негизи мектептерде окуучунун ой жүгүртүүсү кандай экенин билиш үчүн сочинение жаздырып коет го. Ошол эле сыяктуу көпчүлүк ырчылардын ойлонуусун, ой жүгүртүүсүн ушул ырлардын текстинен эле байкап койсо болот. Өзгөчө. Мен таң калганым, сизди буга чейин көбүнчө орус тилдүү деп билчүм да. Мен кыргыз мектепте окугам. Кыргыз мектепте? Кыргыз мектепте. Мынага көпчүлүк окуучуларда көрсөм да орусча сүйлөп каласыз да, анан бүгүн эфирден кыйналбайбы экен деп ойлогом. Жок, мен чындыгында өзүм чүйдөн болгом да, чүй боорунда өскөм. Анан негизи бала бакчага орус балдар менен баргам. Анан мен үйдө кыргызча сүйлөйбүз. Ата энем кыргызча сүйлөчү. Чындыгында орус балдар менен кыйналчумун сүйлөгөм. Түшүнчүмүн, сүйлөй алчу эмесмин орусча. Бирок жашоодо көбүн эсе орус тилдүү эле, орусча эле сүйлөшөм. Анан бирок адабий баягы кыргыз тили менен сыймыктанып, толук кыргызчаны жадып алдай жаттап, мындай айтып бере алам деп, ошого сыймыктануу менен айта алам да. Кыргыз мектепти бүткөм. Кыргыз классты, кыргыз тили адабиятынан 5 алчумун. Андай менде маселе жаралбады турмушта. Мен тескеринче орусча сүйлөгөнүм менен орус грамматикасын жакшы билбейм деп айтмакмын. Ошентип ойлойм. Мен үчүн таң калыштуу болуп атат, аябай кубанычтуу да болуп атат. Анан дагы бир аябай бир сонун суроом бар, бирок ал суроону кийинчерээк берейин. Азыр сизден экинчи ырды суранайлы. Экинчи ыр айтып өткөндөй эле кыргыз эстрадасында өзүңүзгө жаккан чыгармалардан аткарсаңыз болот. Кайсыл чыгарма болот? Негизи мага Гүлжигит Сатыбеков мындай аябай жагат. Маэстро деп айтмакмын, анткени өзү ыр жазат. Өзү мындай кандай десем, ал биздин замандын мындай адамы деп айтсам болот да. Өзү ыр жазат, өзү аткарат. Концертинде аккордеон чертип ырдаганычы, мисалы, майын жеткире. Мен баягы сахнанын артында туруп, көшөгөнүн артында туруп карап, аябай бир сыймыктандым да. Эми ар бир адамдын өзүнүн угарманы бар, мисалы. А бирок мага ал маэстро катары мындай метро деп коебу, мындай аябай бир чыгаан адам деп ойлойм да. Залкар адам деп ойлойм. Ошол мен сыйлаган Гүлжигит Сатыбековдун Сагынам аттуу ыры аябай мага жүрөгүмдө жакшы элес калтырган да убагында.
ошону ырдап берсем. Эң өзгөчө аткаруу Гүлжигит Сатыбеков агабыздын Сагынам аттары анын кежекебиздин аткаруусунда. Aldadыңбы, aldandыңбы, билдирбеди кабарыңды, таштадыңбы, ташталдыңбы, сагындым го жамалыңды. Сагынам, сагынам, сагынам дагы да. Жүрөмүн, жүрөмүн жалгыз кайгыда. Элесиң көргө, көргө зар болуп, жаным. Берекем, берекем жүрүчү жанымда. Дарындыңбы, дарынттыңбы, балким өзүң жаңылдыңбы, бактым менин кайрылдымы, сени сүйөм жаным. Сагынам, сагынам, сагынам дагы да. Жүрөмүн, жүрөмүн жалгыз кайгыда. Элесиң көргө, көргө зар болуп, жаным. Берекем, берекем жүрүчү жанымда. Берекем, берекем жүрүчү жанымда. Эмнеге ырдап айтасыз буларды? Биз ырдадык. Сизди Инстаграмдан эле көрсөм керек эле. Инстаграмда ырдадыңыз беле бир жерде кичинекей үзүндү көлдүн жээгинде. Ошондо таң калгам, аябай сонун жарашат экен депчи. Эми негизи Гүлжигит байкени билген үчүн өткөндө дагы айтып калганбыз. Ушул ырыңызды аныкей аябай сонун ырдап туруп болсо, мен дагы көрдүм дейт. Жарашат экен аябай дейт. Мындай. Биз муну дуэт ырдадык ансызда. Ырдадыңыздарбы? Ырдадык. Анткени мен ошо сизди көргөндө эле кичинекей үзүндүнү Гүлжигит байке көргөнүм экен өзү, анан жактырып аябай алкышка татыдым. Анан кел чогуу ырдайлы деп өзү сунуштап калды. Макул деп мен тез эле макул болдум. Чогуу ырдадык. Эми бул атайлап бир адамдар айтат да, көбү мисалы атайлап ырдап же болбосо бир кандайдыр бир максатта ырдашы мүмкүн деп. Мен бул ырды өзүмө жаккан үчүн сунуштадым, ырдадым. Анан жөн эле үчүн эмес да. Анткени бул ыр менен мен көп нерселерим мындай байланыштуу. Ошондуктан бул ыр аткарылды. Бирок мен байкашымча сиз өзүңүзгө жакпаган ырды деле ырдабайт окшойсуз да. Эми эгерде репертуарыңызды карай турган болсок, сизде вообще жок койсо го дейм. Мындай батырлар, жандуулар мындай чыккан той ырчылар. Чындыгында мен ошо той ырчысы эмес окшойм. Мен той ырчы деген тойдун деле ырын түшүнбөйм. Ал кандай ыр болуш керек? Мен чыгармачылык деген адамдарданмын да. Чыгармачылык бул жөн эле сөз эмес да, бул бир саамга айтылган сөз эмес, бул бүтүндөй бир кандайдыр бир убакытка созулган, кандайдыр бир мезгилди камтыган, анан ошондон улам чыккан ырлар да.
Менин ырларым көбүн эсе мезгилге таандык. Вокал боюнча сабакты кайдан алдыңыз эле? Мен вокалдан негизи 2 билимим бар. Эстрадалык вокалды бүткөм Күрүнкеев атындагы училищеде жана улуттук консерваториясын аяктагам, фольклордук вокал, элдик кырдоо бөлүмүн. Ошондо 2 билимим музыка жаатында, анан 1 билимим экономика жаатында. Бул эми ата энебиздин суранычы менен ар бир ата эне баласын үгүттөйт да, балам сен дагы билимдүү бол, илимдүү бол деп 11-ди бүткөндөгү кездеги тапшырган окуум, бирок эми аны да орто жолго таштап койбой, ата энеме сөз берген соң чыгышым керек деп ал окууну дагы аяктагам толук. Ошону менен 3 билимдин ээсимин. Балдарыңыз музыкага жыгы байкалып калса же болбосо байкалбаса деле барып может тапшыртып коесузбу? Мен ошол аябай кыйнаган адамдардан эмесмин. Эгерде балдарым музыкага чын дилинен шыктуу болсо берем. Мен бирок билем, балдарым аябай шыктуу музыкага. Бирок баягы элден калбайлы, элдин баласы ырдаса, менин да балам ырдасын дегенден алысмын. Андай бул туура эмес. Ар бир баланын, ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы бар деп ойлойм да. Ошон үчүн негизи чыгармачылык бул аябай түйшүктүү деги эле ар бир эле адамдын турмушу түйшүктүү деп ойлойм. Анан өз тандоосу болуш керек балдарымдын. Эми азыр эрте го балдарымды айтыш, анткени кичинекей, бирок келечекте эгерде ошондой тандоо болсо айтмакмын, балдарым өзүңөргө жаккан ишти кылгыла, өзүңөр көздөгөн максатты көздөгүлө деп айтмакмын да. Сонун. Эми биздин эстрадабызда жаңырып жаткан ырлардын көпчүлүк бөлүгү албетте сиздин көңүлүңүзгө жагат. Анча мынчалары балким жакпай эле калышы мүмкүн. Эми ар кимдин өзүнүн стилине жараша деп коелу. Ырдай албай калсам, эми чынын айтканда мен көбүн укпайт экенмин азыр. Ошондон биз бир аз кооптонуп турабыз. Себеп дегенде башка ырчыларга сунуштай келсек, в принципе бүт эле уккан ырлар болушу мүмкүн да. Сиз таптакыр угалек ырлары болуп калышы мүмкүн болот да азыр жерде. Ошон үчүн мынакей 5 конверт сунуштайбыз. ысымылы деп туруп бирөөсүн алсаңыз, кайсыл ыр келди экен байкайбыз. Эми эгерде туура эмес ыр келип калсачы? Эптейбиз, аракет кылабыз. Кайсыл ыр бул конвертте катылган? Азыр биздин көрүүчүлөр. Так. Бул деген Нурлан Жок, эми кайсыл ыр экен? Нурлан Насип менен Аселдин Махаббат деген ырды аткаруусу экен. Бул ыр негизи Каныкей Иралиева ырдаса керек, Ыйманда деген эски ырда. Билет экенсиз. Азыр мен негизи ошо эски биз авторлоруна карайбыз да. Туура эле айттымбы Каныкей Иралиева? Топтура. Так, кантип ырда? Эгерде Каныкей эженин версиясын билген болсоңуз, сиз үчүн да жакшы болушу мүмкүн. Макул, ырдап көрөйүн. Бунун тональности кандай окот ошондо? Это Нурландардыкы ошондо. Меники мындай окот. Ыйманда. Ушултан эмес, Ыймандан дилиң тазарат, ырлардан көңүл жашарат, ыр менен ай жашап түбөлүп ырдалып ай бүтпөйт махаббат, ырдалып ай бүтпөйт махаббат, арзудан өмүр жашарат, арзудан жүрөк насалат,
айтылып ай бүтпөйдей махаббат айтылып ай бүтпөй эй махаббат. Үшіншісін ырдай албайт окшойм, үшінші куплет кажется. Күндө өтүп турса сапар деп. Эки куплетке жетиштүү болду окшойт. Сонун Меники ушундай болду. толук импровизация. Өзүңүздөр көргөндөй. Жыйынтык. Азамат. Сиздин музыкалык коштогуңуз каныкей албетте Азамат сизде дагы өзгөчө болду. Биринчи тапшырма менен ийгиликтүү аткарып алдык. Эми экинчисин өтмөкчүбүз. Эми дагы уят кылганда да окшойсуз, мен аябай жада ийине жеткире албай атамбы деп ойлоп кеттим. Дагы бирдиби? Дагы бирде 4 конверт калды. Аны алып көрөйүн. Керим Турапов дейт. Туулган жерди сагынуу. Бүгүн биздики сагынам менен өтөт. Билесиз, э? Ооба. Эми мен уккам бул ырды. Бул эми залкар ырлар да. Мен эми билим алгандан кийин бул ырлар сөзсүз билиш керек. Экинчиси да ийгиликтүү болду окшойт. Мен тональностун алалы только. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта өздөрүнүн тилинде сүйлөшүп атышат. Биз көп нерсени түшүнбөй эле турабыз, бирок бизге эң башкысы жагымдуу музыка, жагымдуу музыка азыр болот. Керим Турапов экөөбүздүн. Так, меники. Кылымдардан кылым карытып, кызыл суунун суусу агылып, балжыттанган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым, жүрсөм дагы алыс араңдан, ата журтум кетпейт санамдан, акыл айтып асыл кеп айткан, аталардын кебин сагынам. Ай, ой, акыл айтып асыл кеп айткан, аталардын кебин сагынам. Сарой менен көгөй тоосунан, бүркүт шамшып күпүп сайраган, ышкын тери басказуусунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам, жылаң айлак чырпыгат мени, жылгалардан тунук суу кечип, балтырымды тилип караган, балалыгым эстеп сагынам, балалыгым эстеп сагынам. Эми бул Таң калып түппөйт мен эле. Бул берүүнүн жүрүшү боюнча. негизи бул ырды элдик ырдоо бөлүмү деп коет. Элдик ырдоо стилинде ырдадым. Билим алганым консерваториянын мүнөзү менен ырдадым да.
жакшы иш кылып биздин күткөнүбүз акталды. Жакшы, сону ырларды камтыганбыз, ушулордун баарын сону аткарып бердиңиздер. Эми сизге өзүңүзгө жеке кайсы жанрда ырдаган көбүрөөк жагат? Мисалы азыркы ырдаган элдик ырлар жанры болду, э? Эми ар бир адамдын өзүнүн тембри бар, өзүнүн мүнөздүү жеке, анан өзүмө таандык ушундай этно рок деп коет. Башынан эле чыккан стилим ошондой болчу, ошол жаатта жагат. Мисалы чет элдик ырчылардан The Cranberries деген группа бар. Ошонун үнү мындай тембри мага окшошуп кетет да, ошонун ырлары жакчу да көбүнчө. Ошону ырдап көрсөм болот го дейм, ошондо түшүнүктүүрөөк болобу дейм. Албетте, көрүүчүлөрүбүздөн бир чакан суранычыбыз бар. Звукту бир аз акырындатып коюңуздар. Жана болушунча тып-тыныч жерге отуруп алып укканга аракет кылыңыздар. Себеби дүйнөлүк классика, хит ыр аны кечебиз арасында. And slowly, child is slowly taken. In their violence, cancer silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, there are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, there are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Oh, oh. Mother's breaking, heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old thing since 1960. In your head, there's still fighting. Where their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, there are the head. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Oh, ah, 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 Сон. Сиз ушундай бул группанын чыгармачылыгы жакканын билдик. Андан сырткары чет элдик ырлардан кайсырды көбүрөөк ырдаган жакшы көрөсүз? Аларды деле аябай сүңгүп кирип укпайм. Аябай көп, э? Аябай деле. Мен бул ырды аябай бир сонун аткаруусунда голостон көрсөм керек эле, бир кыса прям рок стилине салып салган да. Өтө тяжелый рок да, кырып. Тиги Дима Билан, Леонид Агутиндер баары жалказынан кеткен го болчу. Ошондон кийин бул ырды аябайга жактырып калгам. Сиз ушуну ырдайм дегенде аябай күттүм, жана үмүтүм акталды дей алам. Дагы бир жолу айтабыз, биздин жалпы көрүүчүлөргө бул жерде баары жандуу жана көпчүлүк бөлүктө импровизация түрүндө дагы кетип атат. Ошон үчүн баарын туура кабыл аласыздар. Анча мынча жерлерге жетпей калган болсо кечирим сурайбыз. Эгерде ашып кеткен болсо, албетте бул биздин келген меймандарыбыздын чеберчилиги.
5 ыртең аткарылды. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ырларыңыз үчүн чоң рахмат. Деги эле биздин эстрадабызда сиздей өзгөчө эң бир сонун ырчайымыбыз бар экенине рахмат. Дагы күтөбүз сиздерди ушундай берүүлөрдө. Бүгүн бизде эфирде Каныкей Жекебиз болду. Биз сиздер менен кийинки жумага чейин баш айтышабыз. Бир чиңил долбоору баары жандуу, баары сонун жана эң башкысы сиздерден өзгөчө суранычыбыз биздин ар бир эфирибизге кийинки келген мейманды кимди күтөсүздөр ошону комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Биз албетте ал инсанды чакырганга аракет кылабыз. Кайра кийинки жумадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.